Ош ТВ телеканалынын эфирдиги убактысын жаңылыктар берүүсү улантат. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү күндүн негизги окуяларына токтолобуз. Чүй облусунда курч респиратордук жугуштуу вирустар көбөйгөнүнө байланыштуу 6 мектеп карантинге жабылды. Кара түтүн каптаган аймак Борбор кала Бишкек дүйнөдө эң кир шаарлардын баш сабына кирди. Баягы нет көмүр жакпай бул акырындык менен газга өтүү жагы каралса дагы бул албетте биздин шаарыбыз жакшы болду. Улуттук телерадио берүү корпорациясынын жылдык казынасы үчүн 664 миллион сом бөлүнүп берилди. Корпорацияда иштеп жаткан монтажерлордун айлыгы буга чейин 7900 сом болсо, азыр алардын эмгек акылары 20 000 сомдон ашты. Кыргызстанда электр энергиясын колдонуу чекке жетти. Адистер элге эскертүү берүүгө өттү. Жарым саат аралыгында ушул жана башка маалыматтар менен мен Зайырбек Чуманалиев тааныштырам. Чүй облусунун Аламүдүн районунда курч респиратордук жугуштуу вирустар көбөйгөнүнө байланыштуу 6 мектеп карантинге жабылды. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Жогорку Аларчы орто мектеби, Кыйырма орто мектеби, номер 1 жана 2 Лебединовка мектеп гимназиялары, төмөнкү Аларчы орто мектеби, Бердибеков атындагы орто мектеп. Буга чейин оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун Чүй облустук бөлүмү аймакта грипп жана курч респиратордук оорулар көбөйүп, ошондой эле чочко тумоосу катталгандыктан мектеп, бала бакчаларда алдын алуу иштери күчөтүлгөнүн билдирген. Көңүл ачуучу иш-чараларга адамдарды көп чогултуп өткөрүүгө чектөө киргизген. Облуста узаган жумада 2322 адам тумоологону катталса, анын 68,5% 14 жашка чейинки балдар. Бүгүн 13 декабрда Бишкектин 1 май райондук сотунда камактагы саясатчылар, активисттер жана блогерлердин баш коргоо чарасын кароо улантылды. Саясатчы Жеңиш Молдахматов, Кубанычбек Кадыров 2 айга камакта калтырылды. Ошондой эле соттун чечими менен саясатчы Азимбек Бекназаров 23 февралга чейин мурдагы депутат Оразайым Нарматова, активисттер Илгиз Шаменов, Али Шабдан, Айбек Бузурманкулов, Марат Баязов, Чыңгыз Капаров, Акыл Айтбаев, журналист Айданбек Ахматов 20 февралга чейин камакта калтырылган. Саясатчы, активист жана блогерлер Кемпир-Абад иши боюнча 23 октябрда кармалган. Кочкор Ата шаарында көрөканада уксус чачылып, зер буюмдарын алдырган 51 жаштагы аялдын оң көзү 70%, ал эми сол көзү болгону 8%га көрүүдө. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигине Кочкор Ата шаарындагы жалпы дарыгерлик практика борборунун көз оорулары бөлүмүнүн дарыгери Рыскүл Маратбекова билдирди. Эскерте кетсек, окуя 10 декабрда кечинде болгон. Медициналык бет кап тагынган кыз борбордук базардагы көрөканага кирип, аялдын бетине уксус кислотасын чачып, сумкасындагы 2 миллион сомдук алтын сөйкө, чынжыр, шакек жана билериктерди алып кеткен. Милиция каракчылык фактысы боюнча иш козгоп, экспертиза дайындалган. Кылмышка шектүү дейилип, 20 жаштагы келин кармалды. Маратбекованын айтымында жабырлануучу көз оорулары бөлүмүнө жаткырылып, дарыланып жатат. Көздүн тунук чели менен былжыр чели катуу жабыркаган. Учурда оң көзү 70%, ал эми сол көзү болгону 8%га көрүүдө, деди дарыгер. Милиция кылмышка шектүү келин жаш баласы бар болгондуктан үй камагына чыгарылганын кабарлады. Кыргыз-Араб экономикалык кызматташтыгы бекемделди. Акылбек Жапаров Абу-Дабиде өткөн экономикалык кызматташуу боюнча биргелешкен өкмөттөр аралык Кыргыз-Эмират 2 пленардык жыйынына катышты. Анда тараптар ири инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууну талкуулашып, кызматташтыкты арттыруу бекемделди.
Кыргыз-араб экономикалык кызматташтыгы жаңы демге ээ болду. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Абу-Даби шаарында өткөн экономикалык кызматташуу боюнча жыйында айтты. Буга өз ара сапарлар, бизнес форумдар жана Кыргызстанда 100 миллион доллар уставтык фонду менен биргелешкен холдинг компаниясын түзүү жөнүндө макулдашууну мисал келтирген. На дальнейшее углубление, расширение дружбы и партнерских отношений между нашими государствами. 2019-2021 жылдар аралыгында Кыргыз Республикасынын Бириккен Араб Эмираттары менен соода жүгүртүүсү 2,9 эсеге, анын ичинде экспорт 5,4 эсеге, ал эми импорт 10,2 эсеге өскөн. Өткөн жылы эки тараптуу сооданын көлөмү дээрлик 70 миллион АКШ долларын түзсө, үстүбүздөгү жылдын 8 айында 69 миллион АКШ долларын түздү. Биз бул жагымдуу динамиканы сактап гана тим болбостон, аны мындан ары бекемдөө үчүн биргелешип иш алып баруубуз керек. Является одним из весомых и эффективных механизмов. Сапардын алкагында Жапаров Бириккен Араб Эмираттарынын экономика министри Абдулла бин Тук Аль-Мари менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Тараптар ири инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга өзгөчө көңүл бурушту. Тактап айтканда, учурда AD Ports Group компаниясы менен эки багыт боюнча Кыргыз Республикасынын аэропортторун реконструкциялоо жана куруу, ошондой эле бажы жана чек ара постторун модернизациялоо боюнча тыгыз кызматташуу жүргүзүлүүдө. Аталган долбоорлордун жалпы наркы 800 миллион АКШ долларына жакын каражатты түзөт. Кыргыз Эмират мамилелеринде өскөнгө, андан ары соода экономикалык байланыштарды жогорулатып өнүктүргөнгө потенциал аябай жогору. Кыргызстандын эки өлкөнүн ортосунда Кыргыз Эмират өнүгүү фондун түзүү дагы керек деп ойлойм. Себеби биргелешкен долбоорлорду колдоо үчүн, аларга финансылык каржы маселесин чечип берүү үчүн сөз эки тараптуу ушундай финанс институттары түзүлүш керек. Өкмөт башчы энергетика тармагына түз инвестиция тартуу, ГЭСтерди куруу жана энергиянын кайра жаралуучу булактарын өнүктүрүү боюнча кызматташууну арттырууга кызыктарлыгын билдирди. Бул багытта кызматташуу өлкө экономикасына оң таасирин тийгизет дешет. Дүйнөнүн 50дөн ашык мамлекеттерине инвестиция салган аябай көп тармактуу компаниялар болуп эсептелет. Ошондуктан ошол компаниялардагы бай тажрыйбанын негизинде Кыргызстандын түркүн тармактарына инвестиция салса болот. Бирок эң негизги тармак бул ошо энергетиканы тармагындагы жанагы альтернативдүү энергия булактарын, баягы гидроэлектростанциялар ал жакта жок болгондугуна байланыштуу ошол араб мамлекеттеринде аябай өнүккөн да. Ошол тажрыйбаны алып келип, биздин Кыргызстанда дагы ошол күндөн, шамалдан альтернативдүү энергия булактарын алсак болот. Кыргызстан Бириккен Араб Эмираттарына эт азыктарын экологиялык жактан таза жашылча жемиштерди, бал, кургатылган мөмө жемиштерди жеткирүү көлөмүн жогорулатууга даяр. Эске салсак, Кыргыз Эмират комиссиясынын 2-чи пленардык кеңешмеси 12 декабрда Абу-Даби шаарында өттү. Анын жыйынтыгы боюнча протоколго кол коюлду. Алмагүл Эркебайкызы, Исхак Туратбеков, Ош ТВ. Улуттук телерадио берүү корпорациясынын жылдык бюджети үчүн 664 миллион сом бөлүнүп берилди. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров 13 декабрда УТРКнын 90 жылдык мааракеси менен куттуктоо учурунда айтты. Анын маалыматы боюнча жаңы түзүм иштелип чыгып, бири-бири кайталаган бөлүмдөр кыскартылып, контент үчүн каражат бөлүү, эмгек акыларды жогорулатуу маселелери чечилип, оптимизацияланды. Мурда корпорациянын жылдык казынасы 397 миллион сом болсо, реформалоодон кийин УТРКнын жылдык казынасы үчүн 664 миллион сом бөлүнүп берилди. Быйыл телерадио берүү корпорациясына улуттук деген макам берүү боюнча мыйзам кабыл алынган. Ага улай атайын жумушу топ түзүлүп, телеканалдын ишмердигин түзүмдүн реформалоо жана каржылоо маселелери иштелип чыккан. Ушул жылы телерадио берүү корпорациясына улуттук деген макам берүү боюнча мыйзам жазылып, жогорку кеңеште колдоого алынган соң кол койдум. Ага улай эле менин тескемем менен атайын жумушчу топ түзүлгөн. Бул жумушчу топко улуттук телеканалдын ишмердигин деталдуу карап чыгып, анын түзүмүн реалдуу түрдө реформалоо жана аны каржылоо маселелерине конкреттүү сунуштарды иштеп чыгуу боюнча тапшырмалар берилген.
тыкыр жүргүзүлгөн иштин жыйынтыгында жаңы түзүм иштелип чыгып, бирин бири кайталаган бөлүмдөр кыскартылып, контент үчүн каражат бөлүү, эмгек акыларды жогорулатуу маселелери чечилип, оптимизацияланды. Мурда корпорациянын жылдык бюджети 397 миллион сом болсо, эми реформалоодон кийин УТРКнын жылдык бюджет үчүн 664 миллион сом бөлүнүп берилди. Транспорт жана коммуникациялар министринин орун басарлары алмашты. Бул тууралуу ведомствонун маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык министрдин биринчи орун басары Нурлан Кайынбаев өз ыктыяры менен арыз жазып, анын ордуна Талантбек Солтубаев тайындалды. Дагы бир орун басары Табалды Тилляев да өз калоосу менен иштен кетип, ордуна Ырысбек Бариев келген. Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынын директору Кайрат Нурумбетов да кызматтан бошотулган. Жаңы жетекчи болуп Тариел Жаныбеков тайындалды. Тиешелүү буйруктарга министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койгон. Жаңы жетекчилерди министрликтин эмгек жааматына өкмөт башчынын орун басары Бакыт Төрөбаев жана транспорт министри Тилек Текебаев тааныштырды. Солтубаев 2021 жылдын апрель айына чейин орун басар болуп иштеп турган. Ал кеткенден кийин Кайынбаев келген болчу. Ал эми Бариев 2015-2017 жылдары Кыргыз автобекети мамлекеттик ишканасын башкарган. Түтүн каптаган Кара шаар. Кыргызстандын эң ири эки шаары Бишкек жана Ошто ыш маселеси кайрадан күндүн көйгөйүнө айланды. Экологдор абанын булганышына мончолордо желим нерселер менен сапатсыз көмүрдүн жагылышы, унааларга коюлган сапаты начар күйүүчү майлар чоң таасир тийгизерин белгилешүүдө. Ошол эле учурда жеке секторда жашагандардын арасынан синтетикалык таштандыларды жаккан фактылар катталууда. Кыш суугу түшөөрү менен Бишкек шаары кайрадан дүйнөдөгү эң кир шаарлардын алдыңкы сабына чыкты. Мындан улам Бишкек шаарында тегүү секторунан тарта мончолорго, турак үйлөргө чейин абага зыяндуу таштандыларды күйгүзбөө боюнча текшерүү иштери башталды. Анда зыяндуу таштандыларды жаккан учурлар катталууда. Ош ТВ телеканалы Ош шаарындагы абалды 800 метр бийиктиктен тасмага түшүрдү. Мында экинчи борбор калаада дагы абанын булганышы шаарды каптаган түтүн байкалат. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Ош шаары боюнча башкармалыгы Бишкектегидей текшерүү рейдтерин уюштура албашын билдирди. Жеке ишкерлерди текшербөө мораторийи бар. Ага байланыштуу кара түтүн менен күрөшүүдө азырынча түшүндүрүү иштери гана жүрүүдө. Эгер аныкталса, биз алдын ала булар атайын ушу мончолор жана башка ушу от казан иштетүүчү ишканалар тийиштүү уруксат кагазын алат иш баштары. Ошол жерде бизде түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Норма, атайын лимит, разрешениялар алынат. Ошонун негизинде иштешет. Анан көбүнчө түшүнбөгөн жактар болушу мүмкүн. Ал эми баягы күзгө маал жалбырак өттө, башка бал ушулар боюнча. Булар боюнча да биз аймактык кеңештер менен тыгыз иштейбиз. Ар бир тамком менен түшүндүрүү иштери, жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Бирок барып текшере аласыздарбы? Эгер аныкталса, биз көзөмөл жүргүзөбүз нарушение. Экология министрлиги түтүн маселесин чечүү үчүн Бириккен Улуттар уюмунан 6 миллиард 700 миллион доллар грант алууну көздөп жатат. 500 үйгө жаңы технологияларды орнотуу, 200 жашыл такси жана 100 микроавтобустарды алып келүү пландалууда. Андан сырткары жашыл каттамдарды киргизүү боюнча 20 миллион долларлык долбоорго макулдук алынганы айтылды. Внедрению нанотехнологии, это наноприсадки. Мы в 500 многоэтажных домах города Бишкек будем эти наноприсадки устанавливать для того, чтобы уменьшить теплопотери. Там теплопотери будут уменьшаться на 40%. Эта технология уже опробирована в ряде городов России. Разработка, она израильская. И мы практически уже составили меморандум с ними. Подобрали эти 500 домов в рабочем городке. Сейчас выбор идет. Или в Тунгуче это будем делать. И когда мы получим первые результаты, мы потом будем масштабировать этот проект уже на весь город. Экологдордун айтымында абанын булганышына жаңы конуштарда мончолордо желим нерселер менен сапатсыз көмүрдүн жагылышы, унааларга коюлган сапаты начар күйүүчү майлар чоң таасирин тийгизип жатат.
Ошондой эле жеңил автоунаалардын санын азайтып, коомдук унаага өтүү сыяктуу кадамдарга баруу керектигин айтышат. Шаардын аймагын кеңейтиш керек. Анан экинчи албетте бизде баягы авто тыгымдары өтө көп болуп атат да, ушулардын өтө кошкон салымы көп. Баягы 5-6-10 жыл болуп калды. Баягы айлан өтмө жолдордун планы башталып атат, кайра ишке келбей атат. Негизгиси Ош, Бишкек шаарларында жыл санап саны өсүп жаткан башаламан көп кабаттуу имараттарды көзөмөлгө алуу керек. Анткени экологдор шаардын вертикалдык өсүүсү шамалдын багытын өзгөртүп, шаар ичин кара түтүнгө толтуруусу турган кептешет. Вертикалдык өнүгүшүнөн бир аз кетип, шаардын аймагын кеңейтип, жаңы микрорайондор түзүлсө, өтмө жолдор курулса, өз салымын кошот эле. Анан жылуулук электр станциясын баягы нет көмүр жакпай, бул акырындык менен газга өтүү жагы каралса дагы бул албетте биздин шаарыбыз жакшы болмак. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму тарабынан кара түтүн өзгөчө улгайган жана жаш балдардын ден соолугуна өтө кооптуу экени айтылып келет. Ошондой эле жүрөк кан тамыр, баш оорулары, дем алуунун кысылышы кыйындашына алып келет. Абанын индекси өйдө болгон учурда өнөкөт оорусу барлар каза тапкан учурлар көбүрөөк катталат. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ. Кыштын ызгардуу күнүндө жарыксыз калбаш үчүн энергияны сарамжалдуу пайдалануу керек. Буга чейин Токтогул КЭСинде авариялык абал жаралып, биринчи агрегат иштебей калган учур катталган. Энергетикалык кризис коңшу өлкөлөрдө дагы күч алып, чектөөлөрдү киргизе баштады. Өлкөдө электр энергиясы үзүлбөшү үчүн ашыкча колдонууга чекит коюлуп, калкка түшүндүрүүдөгү рейд башталды. Абоненттин саны боюнча өлкөдө экинчи орунда турган Ош облусунда жана шаарда күнүнө 1 миллиондон ашуун киловатт электр энергиясы ашыкча жагылууда. Бул аймактарга киргизилген чектен ашып электр тармагындагы кооптонууга жол ачып жатканын энергетиктер эскертишет. Бул жагдайдан соң электр кызматкерлери турак үйлөргө чейин рейд өткөрүүдө. Шаардын чет жакасындагы жер үйлөрдүн эсептегиштери көзөмөлдөнүп, от казандары текшерилди. Шаардыктар көбүн эсе үйүн жылытууга көмүр жана жаратылыш газга өтүшкөнү аныкталды. Рейд менен биргеле энергияны үнөмдөө боюнча түшүндүрүү иштери жүрдү. Жумуштан азырлегенсиңер да? Жумуштан алып. Электраны өсүп салгансыңар? Электр жок уже. Электраны өсүп салдыңар, жакшы. Атайын ушуна түшүндүрүүсү жүрүбүз да. Сөзгө белгилүү болгондой кичинеден эконом кылбасак, эртең кышыран кышта кыйналып калабыз да. Ошондуктан сизге рахмат. Ушуну өчүрүп атайын бизге туура түшүнүп, газга өткөнүңүзгө. Азыр биз абоненттин үйүндө түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Бул жакка акылдуу электр эсептегич орнотулган. Ограничение коюлган, бул чектөө коюлган, 7 киловатт коюлган, 7 киловаттан ашпаш үчүн керектүү үчүн көмүр пайдаланып атат, электр энергиясын экономдоп. Автоматтар азыркы текшерүү учурунда өчүрүлүп экен бардыгы. Электр энергиясы кризис абалда турганда 20 миңдеп карызын төлөбөй качып жүргөн жарандардын үйлөрү дагы текшерилди. Айтсак, Ош шаарындагы Исанов 35 дарегиндеги Азимбаев аттуу абонент энергияга болгон карызын 6 айдан бери төлөгөн эмес. Электриктер абоненттин жарыгын үзүп, кошумча айыппул салды. Ал эми мекемеге ноябрь айында эле 307 миллион 500 миң карызды чогултуу талабы коюлса, 250 миллиондон ашуун гана каражат топтолгон. Бул энергияга карызын төлөбөгөн жарандардын эсебинен аткарылбай калган. 18 миң арыз бар. Бул көптөн бери төлөйт. Бул жерде квартиранттар жашайт. Келип кетип, хозяйын таба албай атабыз. Квартиранттар турат жерде. Көптөн бери жашайт, бирок көптөн бери төлөбөйт. Ошончо карыз ошо карыздын эсебинен электр энергия токтотулган. Азыр эсептеш коюлган. Мисалы биз бир күндө кечеки күнгө 298 бул калк абоненттерин, 231 калк эмес абоненттерин жүргүздүк. Бул бир күндөгү жыйынтыгыбыз. Бул жыйынтыктын натыйжасында бир 46 абонент биз өчүрдүк. Бул 46 абонент өчүрүү менен бир 369 киловаттка үнөмдөдүк электр энергиясын. Биз андай топтой албадык. 250 миллион 290 миң жыйнап, биз 81 гана пайыз аткара алдык. Бул жанагы республикалык бюджеттен которула турган акчалардын өз убагында которулбай калышынын себебинен, анан мынал өзүңүздөр бүгүн көрдүңүздөр, жанагы карызы бар абоненттер төлөнбөй атканын негизинен ошо 100% аткара албай атабыз.
ашыкча жүктөрдүн баарын өсүп Энергияны үнөмдөө рейти шаардагы ири тамактануучу жайларда жана соода борборлордо дагы жүргүзүлдү. Энергетиктер элди үнөмдөөгө жакшы көңүл буруу маанилүү экенин эскертишип, чектен ашпоону суранат. Анткени өлкөнүн энерго системасында резерв жок. Мындан улам таңкы жана кечки саат 6-дан 9-га чейинки аралыкта электр энергиясын ар бир колдонуучу чектөөсү зарыл. Деген менен жакын арада эле электр энергиясын пайдалануу рекорддук көрсөткүчтү түзүп жатканы байкалган. Анда суткасына 70 миллион киловатт саатка чейин жагылган учурлар кездешкен. Азыркы учурда энергия коопсуздугу действительно кыйын. Себебин өзүңүзгө билгилүү суу сактагыч аз болгондуктан суунун көлөмү. Эгерде убагында ашыкча жүктү албасак, кийин кышка келгенде аябай кептелип калабыз да. Күнүнө азыр 1 миллион киловаттан ашыкча жүктүп атышат да балдар, элдерчи. Ошого азыр түшүндүрүп жүрсөк, эгерде лимитке отурбасак кыйын болуп калат да. Ошон үчүн атайын ретке чыгып атат. Лимит бир суткасы Ош областы боюнча 8 миллион 900. Азыркы болсо уже 9 миллион ашып кетти да биздикичи. Ошондуктан элдерден суранып келет элек, ошо биз үнөмдөөгө жардам берсин депчи. Учурда Борбор Азия чөлкөмүндө электр энергиясынын каатчылыгы жаралып, коңшу Өзбекстанда электр тармагы кризиске учураганы кабарланууда. Кышкы сууктагы энергетикалык кризис Казакстанды дагы бушайманга салып, ири аймактарына чектөөлөр киргизилген. Ал ортодо Кыргызстандын Түркменистандан сатып алган электр энергиясын учурда Өзбекстан колдонуп жатат. Бирок кийинчерээк кайтарып берүүгө келишим түзгөнү ачыкталды. Учурда токтогон суу сактагычында суунун көлөмү 12,1 миллиард куб метрди түзүп, былтыркы жылга салыштырмалуу 1,4 миллиардга көп суу сакталып турат. Кыргызстан ушул тапта суткасына 70 миллион киловатт керектейт. Анын 3дөн 2-син өзү өндүрсө, калганы коңшу өлкөлөрдөн импорттолот. Абдумалик Базарбаев, Бектур Мойдонов, Ош ТВ. Тиш оорунуу убагында дарылата албаган жарандын оорусу күчөп, ракка айланды. Каражат жоктугунан дарыгерге кеч кайрылган бейтап бир топ оор операцияларды башынан өткөрүүдө. Учурда айына $1300 дары-дармек аркылуу өмүрүн сактап келүүдө. Ай сайын дары сатып алган жаш үй бүлө Туркиядан дагы бир операция жасатууга муктаж. Мындан улам көзү чачырап жакшылыкка үмүт артып коомчулукка кайрылышууда. Жөнөкөй гана тиш ооруну убагында дарылата албай калган Төлөнбай Аскаров оорусу өрчүп отуруп бир көзүн жана мурдун кестирүүгө аргасыз болгон. Жайлоодо мал багып, устачылык кылып жан баккан Аскаров тиш оорусуна көңүл бура албай калган. Борбор калаага дарылануу үчүн барганда дарыгер илдет убагында каралбай ракка айлангандыгын, бейтаптын бир жума гана өмүрү калгандыгын айткан. Жаш жубайлар тагдырга моюн сунбай дарылануусун улантып, Түркиядан оор операцияларды жасатып келди. Учурда үй бүлөнүн негизги тирөөчү болуп багып жаткан жубайы баары тиш оорудан башталганын эскерет. Жаш экенбиз, жаш болуп мындай бул оору кандай оору экенин да жакшы түшүнбөппүз да. Азыр ойлосок биз мындай жеңил ойлоп мындай көп эме кылган эмес экенбиз. Анан врачтардын да айынан жолдошум оорусу ошодон көрүп койдук да. Себеби бизге биринчи анализ чыкканда доброкачественный эчтеке эмес деп ошентти да. Жаш үй бүлө буга чейин да коомчулуктан жардам сурап кайрылган. Кыргызстандагы ооруканалардан дабаасы жок дарт деген диагнозунан соң Түркияда дарыланууга каражат издешкен. Ал арада өздөрүн кайрымдуулук фонд кайрымдуу инсан катары көрсөткөн тараптарга алданып кала жаздашканын айтышат. Макул жардам берем. Биякта биз ошол моментте ооруп жүргөндө адамдар ошодон пайдаланып кетишти, бизди көп адамдар алдандык да фондторгочу. Алданып мындай фонд жакшы деп биз алдап кетип атышты. Кийинчерээк кайрымдуу бол фонду аркылуу Төлөнбай Аскаровдун өмүрүн сактап калууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бирок операцияларды башынан өткөргөндүктөн организми начарлап кеткен. Учурда кийинки стадиядагы операцияга даярданууда. Ал үчүн айына $1300 дары сатып алууга мажбур. Ушул дары-дармек аркылуу Аскаровдун жашоосу уланууда. Дарыны ай сайын сатып алып, 6 ай бою ичүүгө муктаж. Ага да жаш үй бүлөнүн каражаты жетишсиз. Химиотерапияны да врачтар дозасынан көбүрөөк жазып берип коюптур да. Ошентип осылай жүрүп кетип, эң мындай корккон жерибиз ошо тамагына жүрүп кеткенден кийин жолдошум сүйлөй албай калды. Анда мен полияда иштечүмүн.
Тагдырлашпыз деген жаш жубайлардын экөөсү тең ата-энеден эрте ажырап, турмуштун кыйынчылыгын жалгыз жеңген инсандар. Учурда жубайы Анаркан Таалай кызы Оштогу соода дүкөндөрүнүн биринде сатуучу болуп иштесе, дем алыш күндөрү Бал базарда ат жабдыктарын сатууга чыгат. Колунда 2 жана 3 жашындагы 2 жүрпөсү бар. Шаарда ижаралап жашаган үй бүлө коомчулуктан аз да болсо колдоо күтүп жаткан чагы. Түркияга жөнөткөндө ошо Нурсейит байке менен сүйлөшүп, ал жакта врач, онколог врач Нурсейит байке менен сүйлөшүп, алар айтты, үмүт бар дешти. Жаш үй бүлө учурда көзү чачырап, жакшылыкка үмүт артып, кайрымдуу колго жүрөктөн чыккан 1 тыйынга муктаж. Жардам берүүнү каалагандар экрандагы байланыш номерлери аркылуу салым кошсоңуздар болот. Бүгүнкү чыгарылышыбыздын негизин мына ушул жаңылыктар түздү. Мен сиздер менен коштошом. Алдыда дүйнө кабарлары орун алат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.